мисалы эмнетип чачымды өрөп алайынчы депчи. Анан келдим, башка жактан да кыздар келишти, көрдүм. Акына жеримди тааныйм, анан көпкө барганда көрүп калчумун. Активный экенин билчүмүн. Анан бүгүнгө чейин билчү эмесмин да, lekin Кыздар Федерациясы нерсеничи. Анан кийин ушу сүйлөп бергенге нетике сөйлөп берген, сөйлөп бергенге мен эметип калдым, мындай түшүнүп, мындай уккан эмесмин эчкимден депчи. Мисалы, мага полезный совет берейин да, келип бизге келип бүт кыздарга элечи, мындай жакшы совет болду деп ойлойм да. Анан Алтынай, сизге бир суроо. Сиз бүгүн ушу тренингден кандай жакшы жактарын алдыңыз, кинофестиваль жөнүндө маалымат алдыңыз, ал кинофестивалга катышасызбы? Ооба, менин желаниям бар, катышайын деген. Мен чоң совет алдым деп ойлойм. Мисалы, жакшы жактардан болсо, мен мурда ушинтип сүйлөчүмүн, бирок деген мени басынтычу, мен эметип калчумун. Менин үй-бүлөмдө чоң энем да мугалим болчу, мамам да мугалим, биякта иштейт. Мен күндөн ошолордон совет алам. Мамам айтат, ушундай ой алба депчи. Мен алардын да советин угуп эметем. Бүгүн да ушундай алдым деп ойлойм. Сизге келип катышып бергениңизге чоң рахмат, алдыда ийгиликтерди каалайм. Сизге да чоң рахмат, ушундай маалыматтар. Чоң рахмат.